Амансызбы көрөрман. Менин аты жөнүм Али Токтакунов. Бул ирет кесиптешим Мээрим Айникеева менен биргеликте кезектеги талуулуу темага байланыштуу иликтөөбүздү сунуш кылабыз. Андыктан Медиа Хаб менен бирге болуңуз. Журналисттер, иликтөөчүлөр финансылык пирамидаларга алданбагыла деп алардын маани маңызын ачкан материалдарды сиздерге сунуштап келебиз. Бирок көбүңүздөр ошондой шылуундарга алданганды токтоткон жоксуздар. Бул ирет дагы дал ошондой бир компания тууралуу айтып беребиз жана кезектеги алдануудан балким сизди сактап калышыбыз мүмкүн. Акыркы жылдары Кыргызстанда криптовалюта менен соода кылууну каалагандар көбөйдү. Криптовалюта өзүңүздөр билгендей интернет же болбосо электрондук акча. Аны менен соода кылуу кылмыш эмес. Бул жаңы заманбап технология өнүккөн дүйнөдөгү сооданын бир түрү же болбосо валютанын бир түрү. Бирок бардыгы эле криптовалюта менен соода кылуу кандай экенин биле бербейт. Ошондуктан шылуундар дал ушул жерден пайдаланып, эч кандай кол жоорутпай, бел оорутпай, акчаны арбын табасың деп азгыргандар бар. Мамлекеттик органдар мындайда сизди коргой албай калууда. Бул жолку чыгарылышта орусиялык Кирилл Доронин аттуу адамдын эч бир каттоодон өтпөгөн Финика деген компаниясы аркылуу Кыргызстанда жүздөгөн адам кандайча сызга отурганын баяндап беребиз. Акчаң эселеп көбөйөт деген азгыркка ишенгендер кеми $100, көбү $100,000 чейин алдатканын айтып бизге кайрылышты. Алардын кээ бири карызга батып кетсе, башкасы бар бүткөн мүлкүн сатып көчөдө калган. Эмесе мындан кийинки кепти Мээрим Айникеева силерге төкпөй, чачпай айтып берет. Бул Жамиля. Ал азыр ижарага алган үйдө жашайт. Кийим тигип сатып, тирликке акча табат. Ага чейин Бишкектеги курулуш компанияларынын биринде иштечү. Ысык көлдөгү тамын сатып, борбордон үй алмак болуп жатканда азгырыктуу сунуш түшкөн. Доктуркүл аттуу кесиптеши Финико аттуу компанияга акча салса, кыска убакыттын ичинде андан 2 эсе көп акча чыгарарын айткан. Ушундай канча акча салсаң, акчаң 4 айдын ичинде көбөйөт деп айтты. 4 айдын ичинде канча 35% берет экенсиң, 65% берет деп айтты. Бул 2021 жылдын февраль айы болчу. Ал учурда Жамиля жана анын балдарында жалпы $11,000 болгон. Ал сумма $32,000 өсөт дегенди угушканда алгач ишенишкен эмес. Алданып калып азыр балдарыман да уялам, чынында жолдошуман да уялдым, жолдошума да айткан эмесмин, айтпай туруп салып салгам. Азыр ошо уруш чындыгында. Ошондой доктуркүлдөн тышкары өзүн Финиконун лидеримин деп тааныштырган Жолдош Корголдоев аттуу адам ишке киришет. Үйгө келгенден кийин вообще барган жокпуз. Корктук чындыгында. Мен үй алдым, мен машина алдым деп эле мына уже 3-чү машинаны минип атам деп эле мактанып кирди. Жолдош Корголдоев Корголдоев Жолдош ошо Финиконун эмеси десем, лидери экен. Чото ишенбей турам балам десем, ой ишенген жокмун, ама 4 айдын ичинде кандай акча болот ал дедим бет. Биз ошондо эсептеттиргенде биздин 11,000 эмес $32,843 болуп чыгып келмек экен 4 айдын ичинде. Анан аябай эле сүйүнтүп эле ошентип калды. Акыры Финиконун кеңсесине барууга макул болушкан. Жамилянын айтымында накталай акчаны Жолдош Корголдоев алган. Каражаттын эч бир бөлүгү банк аркылуу которулган эмес. Кимге качан жана канча сумма бергени тууралуу эч бир тилкат дагы алган эмес. Мен акчамды көтөрүп бардым. Уже алып келдиңизби? Алып келдим дедим. Акчаны койдум, алып туруп чөнтөгүнө, прям жөн эле костюмунун эле чөнтөгүнө акчаны салып койду.
Ошентип Жамилянын Финико сапары мына ушул жерден башталат. Ал өзү эле эмес, жакындарында бул жерге ээрчитип келет. Андан ары эмне болгонун айтып берерден мурда орусиялык Финиконун ишмердиги тууралуу түшүндүрөлү. Финиканын ызы чуусу Кыргызстанда эле эмес, постсоветтик өлкөлөрдө дагы чыгып атат. Орусияда бул боюнча бир нече журналисттик иликтөө жүргүзүлгөн. Анда эч бир жерде катталбаган Финико деген компания татарстандык жигиттер тарабынан 2019 жылы ачылганы ырасталат. Алардын эң белгилүүсү жана башкы директору Кирилл Доронин. Дорониндин жергиликтүү өкүлдөрү же болбосо эл менен иштеген ортомчулары лидер деп аталышкан. Биздин иликтөөгө сүйлөп бергендер лидер деп 15 адамдын атын айтышты. Доронин жана анын ортомчулары Финиканы интернет технологиялары, анын ичинде криптовалюта менен иштеген жаңы муундагы бизнес катары тааныштырып жүрүшкөн. Чогулган сумманы электрондук валюта, биткоинге салып, көбөйтүп беребиз деп кардарларына түшүндүрүп турушкан. Чынында каражатты биткоинге же башка криптовалютага салган-салбаганы белгисиз. Болгону телефонго жүктөлгөн приложениеде кардар салган акчанын суммасы жана кайсы бир датадан кийин ала турган сумма гана көрсөтүлгөн. Приложениедеги акча бирдиги цифрон деп аталган. Бир цифрон $1 барабар деп эсептелген. Каарманыбыз Жамилянын айтымында акчаны алышкандан кийин кайсы бир сайтка аларды каттап телефондоруна Финикого таандык деп приложение жүктөшкөн. Ал приложенияны ачканда үйдүн сүрөтү Жамиля берген акчанын суммасы көрсөтүлгөн. Убакыт өтүп, приложение салган акчасы көбөйүп калганын көрсөткөн. Июлдун 2-синде ал акча июлдун 2-синде ал акча келди. 32.843 болуп келди. Анан көбөйдү. Анан мен ишендим мага, мына келди акчан деп. Орусиялык тележурналист Эдуард Петровдун иликтөөсүндө бул приложение тек гана сүрөт экенин, анда көрсөтүлгөн цифралар эч кандай реалдуу акчанын суммасы эмес экенин баса белгиленген. Бул тууралуу Жамиля убагында билген эмес, атүгүл артынан уулу, келини, 2 эжеси жана классташы дагы Финикого акча алып келишкен. Жамиля жана анын жакындары Финикого салдык деген каражаттарын компаниянын тиркемесинен сактап калган скриншотторунан башка кандайдыр бир расмий документтер менен тастыктап бере алышпады. Анткени жогоруда айтылгандай, акча лидерлердин колдоруна накталай берилген. Лидерлер азыр акчаңды салып көбөйтүп албасаң, программа өчүп калат. Үйүңдү, машинаңды сатып же кредит алсаң да сал деп азгырып турушкан дейт дагы бир каарманыбыз. Показали свои машины, квартиры и сказали, что все будет нормально, входи. Я говорю, у меня денег нету. Они уехали на свадьбу на Мальдивы тех, кто сейчас сидят в тюрьме, Саша и Гала. Они под ними подписаны. Это непосредственно Петровский Владимир и Петровская Анна. Вот. И они мне с Мальдив звонили и все просили, чтобы я квартиру продала. Они мне с Мальдив просили, чтобы я продавала квартиру. Не переживайте, все обернется. Вот. А сейчас какое у вас состояние? Вы отдали $32 000. Это большая сумма, да, в наше время. И... Живу, видите, хотела повеситься. Иликтөөнүн жүрүшүндө Финикодон жабыркадык деген жүздөгөн адамды биле алдык. Алардын ичинде 100 чамалуу адамдан маалымат алууга мүмкүн болду. Арыздангандар берген маалыматка ылайык Финикого $100 тартып $100 000 чейин салынган. Алардын айтымында 4 ай өтүп убадаланган акчасы уюлдук тиркемеде көбөйгөнү менен эч ким акчаларын тиркемеден чыгарып кете алган эмес. Жабыркагандардын арасында лидерлердин бири деп эсептелген Калыйма Жумалиеванын туугандары да бар. Алардын бири Гүлмира кандайча алданышканын айтып берди. Элдер кредит алып салып атат деген биз эми эски үйүбүз болсо муну сала албасак же акчасы жок болгондон кийин деген ой кетип анан. Ой, 28 миңге сатып салып атпайм мен үйдү. 28 миңге сатып, прям сатып туруп ошо күнүн кечинде апарып колдорунан санап бердик да авангардка жана экинчи
7-нчи этажында санап салып бердик. Ошол салып берген күндөн баштап мына болот деп сентябрдын 15-inde аласыңар уже деп акчабыздын суммасынан бери чыгарып берди. 70 канча миң аласыңар деп. Биз болсо бай атабыз, жакшы деп аңы чыгып деле 5-июлда менин сиңдим сатып атпайбы. Иним машинасын, дагы бир иним 5 миң, 6 миң акчасын жер алам деген акчасын. Эжекем $6,000. Короче, 10 тууганыбыз бүт баары машиналарны сатып, сиңдим болсо жана деп содурган двухкомнатный квартирасын 25 миңге сатып, анда ошо 2-нчи июль жабылатса, ал 4-июлда эмнеге салып эртерээк элдин баары салып жетишип атат, 4 ай бат эле өтөт десе, ал акча ал сатып. Чынында эле лидер Жумалиева Калима Финико системасын түшүндүрүп жатып, эжеси $28,000 салып, эми анын акчасы $70,000 болуп кайтарылат дегенин ошол кезде тартылган видеодон көрө алдык. $28,000 алып салды. Гүлмира апчеге $72,000 4 айда келет, 4 айда келет. 4 айда уже 1 ай өтүп кетти, өтөйүн деп калды. Калыйма андан ары кардарлардын акчасына биткоин сатылып алынарын айтып жатат. Бирок биткоиндин курсу төмөн түшүп кетсе да, убадаланган сумманы алып турушмак. Гүлмира апче салып атканда где-то $50,000 болчу доллар биткоин. Ал убакта алып атканда может 30 миңге түшүп калышы мүмкүн. Бирок компания Гүлмира апчеге 72 миңди биткоин канча турса дагы 72 миңге сатып берет. Ал ошол убакта курс менен акчаны чыгарат. Немеси жок. Финико жабылып, акчаларын кайтара албаган жарандар бир топко биригип, ар түрдүү WhatsApp, Telegram группаларды ачышкан. Ар бир группада 100дөгөн адам бар. Финикого акча салганбыз дегендер лидерлер катары Жумалиева Калыйма, Корголдоев Жолдош, Төлөкова Доктургүл жана кызы Айгүл, Ашуралиева Жазгүл, Тагайматова Мерим, Махабат Эгимбердиева, Александр жана Галина, Петровская Анна, Петровский Владимир, Сатиева Айгерим Мухтарбековна аттуу ысымдарды көп аташты. Жабырлангандар аларга каршы арыз жазышкан. 21 июлда Бишкектин Ленин райондук ички иштер башкармалыгына шаар тургуну кайрылып, Г жана А аттуу кишилер Финико каржы пирамидасын түзүп, анын ишенимине кирген соң алдап 2020 жылдан 2021 жылдын июль айына чейинки аралыкта $46,000 каражатын ыйгарып алышканын айтып, чара көрүүнү суранган. Ал компаниянын дареги Турузбеков көчөсүндө жайгашканын белгиленген. Ал эми Google бизге Турузбеков 193 дарегинде Финико компаниясы катталганын көрсөтүп берди. Ал жерге барып, дагы бир жабырлануучуга кездешип калдык. Азбекте турушабы бар? Жок, ой, изучу болду кандан кийин. Былтыр уже 5-6 ай мурун конкретно изучу болгон. Элдерге ызылдашты эле. Ой, жаман изучу болду. Милиция келди эле. Милиция келди, эл басып кеткен. $100,000 тыгып жүргөндөр бар экен да. Мошенник экен. Кийин билдик. Тыякка Финика деген кийилтеген жазып болот. Мен таанышым бар. Мен ага берем, ал мага перевод берди да, короче. Сиздин элсиңизге которуп койду. Ооба. Алгачкы арыздын негизинде ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Райондук милиция шектүү катары кармагандар бизге лидер катары аттары аталган Александр жана Галина экенин Telegram группадагылар жазышты. Алардын үстүнөн дагы арыз келип түшкөнүн Ленин рай милициясынан кабарлашты. Андан башка арыз түшкөн же түшпөгөнү тууралуу расмий маалымат жок. 2021 жылдын 24 декабрында Овсянников Александр жана Галина Бугрованын Ленин райондук сотунда алгачкы соттук отуруму болуп өттү. Анда Александр ага тагылып жаткан айыпты толугу менен мойнуна албасын билдирди. Где деньги вкладчиков? Мындан сырткары 1 май райондук милициясы 7 августунда каржы пирамидасын уюштуруу деген беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Анда Бишкектин тургуну Финиконун лидерлери эсептелген Калыйма Жумалиева менен Мерим Тагайматовага каршы арыз жазган. Тагайматова 12 октябрда кармалып, 1 май райондук соту кийин аны үй камагына
чыгарган. Ал эми 15 октябрда Калыйма Жумалиевага 1 май райондук соту сыртынан камоо тууралуу чечим чыгарган. Ага ал өлкөдөн чыгып кеткени себеп болгон. 29 октябрь күнү Жумалиева Кыргызстанга кайтып 1 май райондук ички иштер башкармалыгына жактоочусу менен өзү келгенине күбө болдук. Бирок андан кандайдыр бир пикир алуубузга мүмкүнчүлүк берилген жок. Протокол все оформим, Ну а потом у давайте вас все оформляйте. вопросы. Дорогой, 3000 долларов стоишь, да? Или 5000 долларов стоишь? Ошентсе да биз Калыйманын иштеп жүргөн убагындагы кардарларга стимул катары берген видеосун таап алдык. 31 октября 2020 года мы вложили 19 тысяч от стоимости, 35% от стоимости. И получили 28 февраля 50 800 долларов. Я открыла офис. Офис находится в бизнес-центре «Авангард» на 7 этаже. С тех пор у меня там получили вот договора 5 квартир, а машины не знаю даже сколько. И скоро еще получат квартиры. Тут вот выплаты. Счастливых людей уже много. Уже много. Бул жерден Жумалиева Калыйма Финикого чакырган адамга ыраазылыгын билдирип, дагы бир лидердин атын атап жатат. И еще Махаббат Егенбердиевой спасибо. Когда-то она меня звала в эту компанию. Жумалиева Калыйма 1 май райондук ички иштер башкармалыгына жактоочусу менен келип, сурак берип жаткан учурда имараттын сыртында Калыйма аркылуу Финикого кирип жабыр тарттым дегендер плакат көтөрүп арыз муңдарын айтып турушту. Biz акчабызды июнь айында бергенбиз, салганбыз. Анан ошол биздин акчабызды кайтарып берсин же сот акыйкаттуу түрдө чечим чыгарып берсин деген талап менен келдик. Анан көптөгөн бизде де мына үйлөрүбүздү сатып, машиналарыбызды сатып, Кредит алып, салып, эчтеке көрбөй эле 1 айдан кийин ушул компания жабылып калды. Бирок ошол компания акчаны салар мурун айткан болчу. 4 эме депчи, компания 25 жыл иштейт, бирок если жабылып калса, силердин өзүңөрдүн акчаңарды алсаңар болот депчи, салган акчаңарды депчи. 4 айдын ичинде акчаңар момундай криптовалюта менен көбөйөт, анан нефть, металлдарды алып иштетебиз депчи. А биз жабылгандан бери билдик, бул компания пирамида экен. Калыйма Жумалиевага айып угузулгандан кийин ал 2 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Финиконун дагы бир лидери Жолдош Корголдоев азыр Орусияда. Буга чейин кардарларына жолдогон видеосунда Финиконун арты менен Түркиянын Алания шаарынан үй алганын айтып жатат. Майрам Күлөжө жазган Турбаева Жолдош 3 квартира алды Аланиядан деп. Жок, Аланиядан биринчи эле квартира алып атам, 2 квартираны, 1 үй, анан Бишкектен 1 квартира, 1 жер үй алгам 35% менен. И Аланиядан 35% менен квартира алдым. Бунун баары благодаря вам, силерге туугандар, силерге аябай ыраазымын. И компания Финикого ыраазымын. Ыйлагым келип турат. Сүйүнгөнүмө ыйлагым келип турат. Бул видео азгырыктуу пирамидага ишенгенге ого бетер түрткү берген. Финиконун лидерлерине атайын статус ыйгарылып турган. Ал 2 жылдыздан 10 жылдызга чейин деп белгиленген. Алар элдик компанияга тартып келгени үчүн түшкөн каражаттын 5% бонус катары бөлүнүп турарын Финиконун өкүлдөрү айтып берген жайы бар. По договору партнер, клиент внесет всего 35% от стоимости автомобиля желаемого, а это 3500 долларов. И вы автоматически получаете 5% с этой суммы. Как пригласитель. Жолдош Корголдоевдин үстүнөн дагы арыз келип түшкөндөн кийин 29 октябрда 1 май райондук соту анын сыртынан камоо чечимин чыгарып, милицияга издөө салган. Тергөөдө Корголдоев фондулук биржага жана криптовалюталарга инвестиция кылам деген убадалар менен акча алып турганы айтылган. Жабырлануучулардын бири Корголдоевга таандык деген WhatsApp номери менен бөлүштү. Ал номерге чалсак албады. Ошондо кат жазып Орусиядамын деген жооп алдык.
бирок түрдүү шылтоо менен чалып байланышууга макул болгон жок. Оштон жабыр тарттык дегендер Жазгүл Ашуралиева аттуу айымды аташты. Өзүнө тийиштүү делген номерине чалсак, өчүк болуп чыкты. Апасы аркылуу байланышалы дегенде апасы кызы учурда депрессияда экенин, телефону жана бардык документтери Ош шаардык ички иштер башкармалыгында өзү да сурак берип жүргөнүн айтты. Феникону Кыргызстанга алып келди деген Махабат Эгембердиеванын Бишкектеги үйүнө бардык. Бул даректи бизге Махабат Эгембердиева аркылуу Феникого кирип 5 жыл бою ипотекасын төлөп келаткан үйүмөн ажырадым деген кыз айтып берди. Дарекке барганыбызда үй ээси эч кандай Махабат Эгембердиева аттуу киши ал жерде жашабай турганын, мурда дагы жашабаганын айтты. Махабат Эгембердиева ушул жакта жашайбы? Нет. Бизге ушул үйдү бериптир да. Мен журналист болом, Медиахабтан, Айныкеева Мерим. Нет, здесь такие не живут. А может, братья живут, потому что мне так... Нет, близко даже такие не живут. Фенико акча көбөйтүүнүн бир нече программасын сунуштаган. Мисалы, индекс CTI программасына $20,000 чейин акча салса болору көрсөтүлгөн. Андан суммага жараша күн сайын 1-3% чейин кирешет түшөт деп убада кылынган. Мындан тышкары Фениконун үй машина алуу, карыздан кутулуу, тамак аш, ыңгайлуу соода кылуу, 21%дан жогору кешбек, инвестициядан киреше деген сыяктуу программалары болгон. Программага катталуучулар акчасына жараша кирип, ошол эле учурда бир эле адам бир нече программага акча сала алган. Кирилл Доронин тууралуу буга чейин чыккан журналисттик иликтөөлөрдө ал адегенде башка да каржы пирамидасын түзүп, бирок өнөктөштөрү менен тил табыша албай андан чыгып кеткени айтылат. Феникону ачкан соң Орусияны түрө кыдырып, элди чоң-чоң залдарда чогултуп, тренинг өткөрүшкөн. Феникону катуу жарнамалап, артынан миңдеген кишини киргизип турушкан. Кирилл Доронин 2021 жылдын 14 мартында Бишкекке келип, спорт ортосунда жыйын өткөрүп, Фенико кеминде 25 жыл иштейт, алдабайт деп айтканы бар. Когда все это свернется и всех кинут? В планах нет. Ага. А можно расширение? Ближайшие 25 лет не кинут. Бул компаниянын ишмердигинен адегенде Татарстандын бийлиги күмөн санай баштайт. Республиканын Борбордук банкы Феникону каржы пирамидасы катары тааныйт. Тийиштүү органдар кеңсесинде тинтүү жүргүзүп, кылмыш иштери козголгон. Бирок мындай текшерүүгө карабастан, Фенико Россия баштаган постсоветтик өлкөлөрдө ишмердигин уланта берген. Татарстандын Борбордук банкы Феникону 2021 жылдын апрель айынан баштап иликтесе, Кыргызстандагы лидерлер үстүбүздө келе жылдын июль айынан башына чейин компания иштейт деп элди ишендирип, акчаларын салдыра беришкен. Акчасын салып берип коюп, алданып айласы курган кыргызстандыктар мына ушундай пачка документтерди чогултушуп жатышат. Бул алардын акыркы үмүттөрү десек болот. Себеби мына ушул документтер бир бөлүгү Кыргызстандагы Орусиянын тышкы иштер министрлигине кетет, бир бөлүгү адвокаттарга, анан бир бөлүгү ушул башкы прокуратурага жөнөтүлөт экен. Спутник KZ сайты жазгандай, Алматы прокуратурасы да Феникого каршы сотко чейинки өндүрүш ишин ачкан. Басылма Фениконун сайтына таянып, ага 165 миңге жакын адам акча салганын кабарлады. Булар Орусия, Армения, Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана башка мамлекеттин жарандары. Арасында так канчасы кыргызстандыктар экени белгисиз. Ал эми Татарстандын ички иштер башкармалыгы 10 сентябрда жалпысынан Фениконун үстүнөн 3300 арыз келип түшкөнүн билдирген. Ушул тапта айыпталуучулардын 110 миллион сомдук мүлкү камакка алынды. Милициядан Фенико эч жерде катталбай туруп ишмердүүлүк жүргүзүп келгенин ачыктаган. Биз Фенико Кыргызстандын расмий органдарында да катталбаганын аныктадык. Бул маалыматты Бишкектин 1-Май райондук прокуратурасы да тастыктады. Биз Феникодон жабыркадык деп байланышкан адамдардын баары менен сүйлөшүүгө аракет кылдык.
Финикого акча салгам деген 523 кишинин маалыматын чогулттук. Анын жалпы суммасы 3,4 миллион доллардан ашты. Ал эми Ички иштер министрлигине түшкөн арыздардагы сумма азырынча 14,5 миллион сомду түзүүдө. Министрлик учурда келтирилген чыгымдарды толуктоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын билдиришти. Бирок иш кайсы деңгээлде экени, акча каражаты кайда экени, кантип кайтарылары тууралуу маалымат ачык айтылган жок. Кыргызстандын башкы регулятору Улуттук банк каржы пирамидалардын үстүнөн көзөмөлдөбөсүн расмий түрдө билдирди. Ошол себептен Финико же ушуга байланыштуу башка каржы пирамидалар тууралуу Улуттук банкта маалымат жок. Интернеттен ушуга окшогон криптовалюта менен байыйсың, биржада акча табасың деген жарнамалар көп кездешет. Бирок алардын иши дагы балким учурда эч кандай мамлекет тарабынан көзөмөлдөнбөй жатышы мүмкүн.